башчы бөлүм башчы директор алып кетти Бишкекке. Мен сиздерди чакыргандагы маселе жанагы Өмүрзаковдун жери боюнча эмне себеп болуп атат бүгүнкү күнгө чейин артка кайтара албай атасыздар? Өмүрзаков Николаевдер боюнча ооба. Ал боюнча соттун чечимдери чыгып, жогорку сотко чейин барган экен. Жогорку соттон бул жакта айылдын токтом чыгарганбыз, өзүбүзгө каттоо боюнча чыгардык. Бирок Госреестрде каттоого алганга барып өчүргөнү бизге алар тоскоолдук кылып атат. Киргизгенге эме шарт түзүп бербей атат да, мына тоскоолдук кылып комиссия түзгөнбүз. Эмне тоскоолдук кылып атышат? Ошол азыркы учурда пайдаланып келаткан ошол 2003 жылда алган ээлери бул жерди биз ага чейин да иштетип келгенбиз, мындан кийин да иштетебиз. Биздеги бул киргизбей атат тарткан. Эгерде кирсеңер биздин жеке менчик үйлөрүбүзгө кирдиңер деген менен силер үстүңөрдөн комиссия 3 жолу барды. Кандай комиссия? Барып ошол жерди тартып кадастр. Жок, кимдердин эмеси менен? Кимдер түзүлгөн комиссиянын курамы? Комиссиянын курамында айыл өкмөттөн түзүлдү. Зам комиссиянын төрагасы, жер адис, айыл башчы, участковыйлар бар, медициан участковыйлар, кадастр, архитектор өкүлдөрү бар. Анан кантип ошо комиссиядан барып милиция кызматкерлери менен эмнеге кире албай атасыздар? Ким тоскоолдук кылып атат? Комиссия мүчөлөрү менен. Ошол пайдаланып турган жер кантип бир үй бүлө мыйзамсыз жерди алып атса, анан комиссия соттун чечими турса, мына Ош шаардык сотунун чечими бул Ош облустук сотунун токтому, мына таптым деп аткан чечими. Бул жогорку соттун чечими. Жогорку соттун чечими мыйзам боюнча бул башка жака даттанууга жатпайт туурабы? Мынакей, бу жерде арыз башка жака даттанууга канааттандырылышсыз калтырылсын деп атат. Аныктама чыгарылган учурдан тартып мыйзамдын күчүнө кирип, нааразы тарап кассациялык тартипте Кыргыз Республикасы Жогорку сотуна даттанууга укуктуу деп облус соту деп атат. Жогорку сот болсо, Ош облустун административдик сотунун 2020 жылдын 30 сентябрындагы чечими, Ош облустук сотунун административдик иштер боюнча соттук коллегиясынын 25 январындагы аныктамасы күчүндө калтырылсын деп атат. Даттанууга жатпайт. Анан сот чечим чыгарып атса, ал жер мыйзамсыз алынган. Мамлекет өзүңөргө кайтарып алгыла деп. Анан биз ошол жерди кайтара албай эмнеге оор болуп атабыз? Сот аткаруучу департамент бар туурабы бизде? Сот аткаруучу департаментке кайрылгыла. Ички иштер тиги органдарына, райондук ички иштер органдарына кайрылсыңар. Эмне негизинде? Ошол биз барып тактоого тоскоолдук кылып, тактоо учурунда тактоого киргени соттун чечими турат да. Соттун чечимин кайра жогорку соттун чечимин райондук ички иштер бөлүмүнө кайра карап чыгабы. Прокуратурага кайрылабыз деп атсаңар, мына кече күнү 2 активист келди да бул жерге. Биз ошол жерге проектисин дайындап атабыз. 4 жылдык мектебибиз 2 километр алыстыкта турат деп атат. Бала бакчабыз толуп калган, орундары жок деп атат. Ошол жерге тиги проект жасап, куралык десек, айыл өкмөтүбүз турган жерди алып бере албайт. Мамлекеттин эсебиндеги жер. Соттун чечими турат. Мен соттун чечими жок болсо айтат элем, жок. Сот чечимин чыгарыш керек биринчи, андан кийин гана соттун чечиминен кийин биз алабыз деп. Биз өзүбүздүн турган жерибизди ала албай, эми бир үй бүлөдөн эмне десе барып киргизбей койду деп коркуп атабыз. Сондай болбойт да, бизде күч структуралары бар да. Милиция бар, прокуратура бар. Барып мыйзам чегинде үйүнө киргизип комиссияны ишти жүргүзгөнгө шарт түзүп бериш керек алар. Ошон үчүн мамлекеттик орган да туурабы? Анан мунун азабынан карабайым элин азап тартпаш керек. Ошол жерге деген тиги проектиси боло турган болсо, проект түзүлүп, 4 жылдык мектеп курулса, инвестор даярдап атат, бала бакча курат элек деп атат. Эмнеси жаман биз? Силер өзүңөргө эле жакшы болуп атпайбы иштеги? Сиз канча жыл болду жер адис болуп иштеп? 2014-төн бери иштедим. 14-жылдан бери отура бериңиз. Булардын убагында сиз сиздерден мурун берилген жерлер. Системаны катталып барган экен. 2003 жылда кеткен. Силер тараптан эмнеге аракет кылбайт? Биз тараптан айтканда жана комиссия түзүлүп барган, ал жерде биздин жанагы топосъемщик деп коет, ошол жерде биринчи жанагы ферма тартып. Бирок эми жанагы жерде даже баягы милицияны өзбекбей киргизбей өткөндөн жеринде ак түзүлгөн экен, ошол актты ошо
киргизбей койду, башка кылды. Киргизбей атса башка кылып атса биз өз билемдик менен биздин киргенге дурда эмес жок. Силерге айыл өкмөт шарт түзүп беришти. Укук коргоо органдары шарт түзүп беришти. Анан бир эле жаран мен өзүм билемди эле комиссияны киргизбей жатса, соттун чечимин аткарбай жатса, анда биз Кыргыз Республикасында мыйзамдар иштебейт деген эмеге алып келе атабыз. Мындай шарт мененчи. Анан өмүр закуттарды көрүп, эртең дагы бирөө чыгат. Боло берет экен да, мыйзам салган жерине мен бербей койсом, комиссияны киргизбей койсом деп. Туурабы? Мыйзам деген Кыргызстанда иштеш керек. Биз Кыргызстанда мыйзам талашына кайра кайтып келишибиз керек. Мурдагы 30 жылдагыдай коркунуч тигил районду бул билет, бул районду тиги билет болуп, ар ким өзүнө бөлө алган заман бүттү эми болду. Бир эле мыйзамга баш ийип жасай турган заман келди. Кыргыз Республикасында азыр айланып келгенде бир эле кырыша бар. Кыргыз Республикасынын мыйзамдары, ошол Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын Конституциясынын так сакталышын көзөмөлгө алган Кыргыз Республикасынын президенти. Бүттү. Бизде башка кырыша жок мурдагыдай. Ар ким өзүм билем менен бул районду мен өзүм билип башкарам, тигил районду өзүм билем деген. Бу жерде жергиликтүү президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү бар. Сиздер деген ошо президенттин жерлердеги айылдагы жоокерлери сиздер айыл өкмөт, мына жер адиси, айыл башчылар. Анан өзүбүздүн мыйзамды, укугубузду коргоп, өзүбүздүн ишибизди жасай албай жатсак, анда башка эмне аракет кылышыбыз керек? Комиссия түзүлүп, ошол жерге акты түзүлүп, киргизбей койду деп баргандан кийин кандай аракеттер болду? Ошол биз өзүбүздүн комиссиянын курамына кирген участковыйлар бар эле. Ошолор дагы Лалова менен Лоудова жазды билдирүүнү. Биз ушундай комиссияга барып тактоого тоскоолдук кылдык. Ошондуктан ушул тактоого тоскоолдук кылгандардын эмесин карап, биз тактоо алууга көмөк эме түзүп бериңиздер. Качан жаздыңыздар? Бир ай болду элек жазганыбызга. Бир ай 14-нде жазганбыз, бир ай болуптур. Бир ай. Канча күндүн ичинде жооп бериш керек? Жазгандан кийин алар дагы аткарууга алды. Аткарууга алып, тергөө болуп, тергөөчүлөр барып, тергөөчү дайындаган барып, кирүүгө аракет кылды, алар дагы кире албады да. Анан ошонун негизинде биз прокуратурага эме кылалы дедик, айылганбыз. Жок, эмне себептен кире албай жатат? Себеби эмне? Себеби ошол бомба коюп коюп атабы, же мина коюп коюп атабы, эмне себептен кире албайт? Жок, алардын айтымына караганда, комиссияны барганда, эгерде кирсеңер, биз дагы силердин үстүңөрдөн мыйзамсыз биздин жеке менчик турак жайга кирдиңер деген эмеде жазабыз деген нерселер. Жок, жазса жазсын да, силер кирип үйдү тоногон жоксуңар, үйдү өртөгөн жоксуңар, үйдү урдаган жоксуңар. Комиссионна кирип акты түзүп, протокол менен баардыгын ишенип, башкача жерин мамлекеттин эсебине өткөргөнгө гана барып атасыздар да, туурабы? Үйдү тонобойсуңар, урдабайсуңар, өртөбөйсүңар. Анан ошол да шылтоо. Биз кирсек ошого жазам деп койду, анан биз кирбей койдук деген. Бул шылтоо эмес, бул бир жеке кызыкчылык бар да ошол жердечи. Жок, аксакал экөөнүн карап калган кемпир чаны бар да. Карманча каршы болуп туруп алда кирбейсиңер деп. Мен өз күчүм менен бияка жер кырылганмын. Илгери деп Созиманда тракторчу болуп иштегенмин да. Сиралыш пайдаланып келген. Жок, эми ал жер кылып пайдаланып келгендиги жөнүндө документи жок да. Алардын менчиги эмес да. Убактылуу пайдаланып келген экен убагында. Эми ошого аксакал киши Алла Таала ошол ушунча баягы жыл бекер пайдаланып келгендиги менен, мамлекетке бир тыйын акча төлөбөй, аренда төлөбөй пайдаланып келгендиги менен ушул Алла сага ыраазычылыгым бар. Кой, мына мыйзам келген экен, мен эми ушуну мыйзам негизинде өткөрүп берейин, менчикке айыл өкмөткө берейин деген мамиледе болуш керек эле. Эми ошону туура түшүндүрүп, ал кишиге да жеткириш керек да. Туурабы? Ал түздөн түз айыл башчынын, айыл өкмөттүн, жер адисима сиздердин ишиңиздер. Бир адам ошондо айтып койду, жок, биз ошонун негизинде эле коркуп жүрүп атабыз деген маселе болбош керек. Анда биз бүт бардык азыркы жүрүп аткан иштердин бардыгын, чечимдерди жокко чыгарып, коркуткандардын заманы кылып, анда кой, тийбегиле жашай берсин деген көчүшүбүз керек да. Туурабы? Мына Мукат районунда жол жасалыш керек. Мына Исфана Оразаков шаарына чейинки жол туурабы ошо. Бүгүн кызыл сызыкка чыгып кеткен үйлөрдүн бардыгын бузуп атпайбызбы биз? Башкасына карабай эле мына жергиликтүү бийлик, айыл өкмөттөр, айыл башчылар, райондук администрация, биз бар жаман көрүнүп, жолдордо үйлөр талкаланып жасап атат. Ал жерде деле чырылдап чыгып атышат. Кокуй мен трактордун алдына жата кылам, анан башка кылам, тиги бул кылам дегенде. Бирок андай болбойт. Күч структуралары бар. Апа менен атага ошо кары кишилер болсо түшүндүрүп айтыш керек да, барып ченеп алып, муниципалдык менчикке өткөзүп, 4 жылдык мектептин курулушу
бала бакчанын курулушун башташты. Канча убакыт керек ушул ишти бүтүргөнгө? Biz azыр ушул сиз айткандай жанагы чечим жокко чыгарылгандан кийин прокуратурага дагы айттык да, ушундай жолдо кайрылды эле, ушундай чечимдер гана жокко чыгарылсын деген соттун чечими чыккан, айыл өкмөткө өткөрүлсүн деген жол келди. Прокуратуранын кызматкерлерине мен кайрылдым өзүм. Айтсам предписание беребиз дейт. Ошол жер айыл өкмөтүнө өтсүн деген. Ошонун негизинде кең эле жанагы тоскоолдукка карабастан кирип, эгер киргенге тоскоолдук кылса адамдар, алардын аракетине юридикалык укук берип, баа берип каттап, как положено мыйзам чегинде эме кыласыңар деген мени айтты. 3 күн болду сүйлөшкөнүм прокуратура менен. Бул мындай да, баштапкы документ бар да. Туурабы? Ошол жер 2003-жылы буларга өтүп кеткенге чейин, өткөн эмес, булар мындай эле алып пайдаланып келишкен. Ошого чейин эмне деп жүрөт? Айыл өкмөттүн менчигинде турабы? Буларга токтом жок да чыгарылып берилген айыл өкмөттөн ушуларга өтсүн деген, туурабы? Ана первичный документ туруп атпайбы? Биринчи документ бул мамлекеттин менчиги деген. Ага кайра дагы предписаниянын эмне кереги бар ал? Жогорку соттун чечими айтып атат. Ошол нерсе күчүн жоготсун дагы тигилердин эмеси арысы канааттандырасыз калтырылсын деп атат, туурабы? Бул деген ошолордун мыйзамсыз иш-аракети токтотулсун деген сөз да соттун чечими. Калганы соттун чечими чыгып, аларды канааттандыра албайт дегенден кийин ал жер асманга кетпейт да, туурабы? Башкага кетпейт да. Мамлекеттин менчигине өтөт. Себеби бул мамлекеттин менчик жери болгон. Анан ошону эле басып алып анан кийин жок, мен ушуну иштеткем, жер кылгам деп эле тура берсе болбойт да. Эгер мыйзамдаштырып кызыл китебин чыгарып өздөрүнө алып алганда анда бир жөн болчу. Жок, мыйзамды буза албайбыз, кызыл китеби бар экен, сот менен чечебиз дейт. Мына ошол даже эчтеке кагаzy жок, сотко чейин барып, мына жогорку сотко чейин барып, анан чечим кабыл алынып атпайбы. Канча убакыт аткарасыңар могул соттун чечимин? Соттун чечими турат. Айылдын эли талап кылып атат. Бизге жерди алып бергиле, мамлекеттин менчигине киргизгиле, биз инвестор тартып, проектин түзүп, курулуш ишин баштайбыз деп. Болушунча тиздейбиз, бүгүндөн баштайбыз. Азыр баратып эле органдарга жолугуп, бүгүндөн баштап аракет кылабыз. Эң тез убакыттын ичинде бүтүрөбүз. 1 жума ичинде болсо, 1 жума ичинде. Май айынын ичинде мындай кылалы, азыр 1 жума болду. Мына бүгүн 27 болуп калды. Азыр эми биринен 9 күндүк эс алуу болуп калат экен. Мамлекеттик органдардын көбү иштебейт. Май айынын ичи, май айынын аягына чейин толук түрдө документально кирип, комиссионно барып, ал жөн эле жаш баланын шылтоосу. Ата менен апа үйгө киргизбей жатат деген. Милиция кызматкерлери бар, күч структуралары бар, сот аткаруучулар бар. Бүт мыйзам чегинде барып, акты менен кирип, комиссиондон кирип, жерди ченеп, документин өткөзүп бергиле, госрегистр толугу менен силерге оформуп этип, госакты алгыла дагы мамлекеттик муниципалдык менчик алып. Анан ошонун негизинде анан жана курулуш иштери, улам көчөгө чыгып аткан активисттер, алар дагы ушун үчүн келип атпайбы? Эгер бул болбосо келбейт эле да. Ошол мен иш кылайын мамлекет үчүн, айыл үчүн иш кылайын деген адамдарга бергиле. Курсун, мектепти курсун, бала бакчаны курсун, ачылышын жазайлык, ошол жерде муктаж үй бүлөлөр балдарын берсин. Кичинекей балдар мектепке кирсин, туурабы? Бул чоң жеңиш да, чоң майрам да жергиликтүү бийлик үчүн. Келгиле ар бирибиз мыйзам чегинде өзүбүздүн укуктарыбызды билеличи. Бу жерде коркуп отуруунун эч кандай бир негизи жок. Бүт чечилген, жогорку соттун чечими турат. Болду, жогорку соттун чечими ар жака даттанууга жатпайт, кассация жок ал жерде. Чечимди чыгарып берип атат, алгыла деп. Анан калган эми силердин өзүңөрдүн деле ишиңер да. Болбосо ошо күчкө салып, милицияга жеткирип башка кылбай эле ата менен апа менен сүйлөшкүлө. Карып калган киши болсо тууганы бар, башкасы бар, айткыла, түшүндүргүлө. Балдары көп киши. Алланын ыраазычылыгы деп өткөрүп берсин. Балдары көп болуп, эгер каршылык көрсөтүп, силердин бирөөңөрдү муштап, уруп же комиссиянын мүчөлөрүн бир нерсе кылып кийимин тута турган болсо, мыйзам алдында жооп берет балдары. Корко турган бир жерде эмне бар биз? Мыйзам алдында жооп берет. Биз мыйзам чегинде эле аракет кылабыз деп атабыз, туурабы? Силер мыйзамсыз барып бирөөнүн үйүн басып алабыз деп аткан жоксуңар. Мыйзамсыз бирөөнүн жерин тартып алабыз деп аткан жоксуңар. Эл силерден мыйзамдуу нерсени талап кылып атат. Мына биз жогорку сотко чейин бардык. Эми ошол жогорку соттун чечимин аткарып берсин жергиликтүү бийлик деп атат. Май айынын ичинде көзөмөл кылып жеке толук алып, жерди мамлекеттик актын госрегистрден алгандан кийин кадастрдан мынакей мамлекеттик актын алдык, бизге муниципалдык менчикке өттү деп туруп, бизге маалымат бересиздер. Сүйлөштүкпү?